Assalamu alaikum. Арбаңыздар, Кадырман Калайык жұрт, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз азыр Бишкектеги аэропорттун жанындагы Дача суу айылына келдик туугандар. Мына ушул жерде Дача суу айылында Абу Бакыр деген биздин мекендешибиз, агабыз сөөлжан багып биогумус өндүрөт экен. Анда сатыла турган биогумусу да бар экен, сөөлжаны да бар экен, анан жидкий гумусу да бар экен туугандар. Азыр мен кирип сиздерге дарегинен, чарбасынан, короосунан көрсөтүп берейин. Азыр Бишкектен чыгып аэропортко Дача сууга кирип келдим. Сиздер чоң көпүрөдөн өтүп эле мына ушул айылды бойлой бери келесиздер. Жолдун оң жагында Авиатор деген дүкөн бар. Бул жагында мечит бар туугандар, аркасында. Ушул Авиатор дүкөнүнөн өтүп эле сиздер оң тарапка бурулуп бул жака кириңиздер. Ушул жол менен түз эле барсаңыздар, солго бурулган экинчи көчө бар туугандар. Болгону 70 метр барып эле тетиги жерден солго бурулуп дагы ылдыйраак жүрөсүздөр. Абу Бакыр агабыздын дагы дарегине, короосуна жетип келип калдык туугандар. Өзү ушул жерде экен, күтүп алып турат. Азыр биз сиздерге экөөлөп көрсөтүп берели. Агам кандайсыз? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам ва баракат. Иштериңиз кандай? Жакшы, шүгүр. Ден соолук жакшыбы баары? Шүгүр. Сөөлжандарды багып атасызбы? Багып атабыз, жакшы. Гумус чыгып атабы? Чыгып атат. Куругу да, суюгу да. Бардыгы бар. Көрөлү анда, жакшы. Бул баягы сарай жагыңыздан кире турган ход экен, нар жактан, үй жактан, дарбаза жактан кирсе да болобу? Болот, ал жактан да 8-көчөдө коет, ал жактан да кирсе болот. Аткана жактан кирсеңиз да болот. Бул жерге жайып багып аткан турбайсызбы? Абу Бакыр ага. Сизде жалпы канча тонна бар азыр саткылык? 3 тонна ашык, 3,5 тонна бар да. 3,5-4 тоннага жакын экен да. Муну качан сиз салдыңыз эле? 5-6 ай болуп калды, эзи көйткөнүм 6 ай болду да. 5-6 ай болуп калды. 5-6 ай болуп калды. Буга канча каражат салдыңыз сиз? 20 миң ашыгыраак кетти каражат. 20 миң ашыгыраак кетти. Азыр эми канча пайда көрөм деп атасыз мындан эми? Болжолдуу. Эгерде 200дөн сатса, ошо 600-700 миң болот да. 600-700 миң. Класс эгерде. Азыр килосын канчадан деп атасыз? Гумусту ушу. Чоңу менен кошо. Яшиге ошо 2 миң болот, 10 килограмм чыгат. Bir яшиге 2 миң сом. 2 миң сом болот. Bir яшиге 2 миң сом. Мына агабызда 4 тонна туугандар сөөлжан бар экен. Бул сөөлжандар эми ушунун ичинде да азыр, ушунун ичинде бүт сожуландар бар. Карапка, дарбыздар чытаганбыз. Калыңдыгы канча бул жердеги жайган көңүңүздүн? Калыңдыгы канча? 20 сантиметр чыгабы? 20 сантиметр биринчи жайгам, азыр 25 ушундай чыгып калат да. 20 сантиметр отуруп калды, чача берип ошо. Азыр любой жерин ачсак барбы сөөлжан? Чыгат. Кана келиңчи, көрөлүчү сиздин бордоку багылган сөөлжандарыңызды көрөлүчү, Ой. Жиптей го булар, Бүт эле ушундай коюу. Нерсе көп коюу булар, Ача бериңчи мындай. Жакшы, ача бериңчи. Караптардын астыларында чогулган. Онда тимеле соймолойт го, жип болуп калыптыр го булар, Мына. Любой жеринде ушундай. Любой жери бардыгы эле. Мына, бул жерде эле ачып көрсөтөм, мынакей. Пай. Тимеле ширелет го, кып-кызыл элет го сиздики. Калифорния жеринен муну дагы баягындай элдерге ишеничтүү болуш үчүн мондай кылдым атап элеге. Могу таза калифорнийский ылайга чыкпайт экен да, тупурагач. Мына көрүңүздөр, жок иштеке. Бул уже койгонума 1 саат эле болду, мына бул уже мунга жабышып баштады да. Жана жарык мынакей. Жабышып баштады. Азыр эле чыгып атыптыр, түшүп калыптыр. Чукулаңчы мына, колуңуз менен мындай. Көйлөп чукулаңчы. Мынакей. Кып-кызыл элет. Бул жакты көрсөңүз болот, бул жакта да кып-кызыл элет. Мына ушунча сөөлжан 4 тонна турат экен туугандар. Агабыздын багып койгон сөөлжандары бул жерде. Келип ушул жерде 1 яшигин 2 миң сомдон алып, мынакей, апарып салып бага берет экенсиздер. Ичинде өтө көп. Жыштыгы да көп. 4 тонна дең, 4 тоннадай бар. Буну эми сиз кантип багып атасыз? Күнүнө канча суу чачасыз? Күнүнө 1 жолу суу чачам. Канча убакыт бөлөсүз? Буга убакыт 15 мүнөт убакыт кетет, негизи күндүгө кечинде чачып коем. Эгерде салкын болсо 2 күндө 1-2-3 күндө чачам да. Навестин астында эле турат экен да? Навестин астына кылдым, атканын ичине кылдым, анан сыртка дагы кылгам.
Бардыгына кылып көрдүм да, бардыгына эле боло берет экен. Ачык жерге дагы кылып Ачык көрдүңүз. жерге дагы болот экен. Болгондо салкын жер болсо жайында жакшы көбөйт экен. Биякта да уже көңдөрүңүз даяр экен да? Бул ошол жаңы көң, свежий көң болсо, свежий көң болсо, свежий көңдү бираз газын чыгарып, суну сээп, жууп, 5-6 жолу чайкап туруп анан кийин салыш керек да. Ушундай 20 см жайып алса, жуулганга кичине удобнуйраак болот да. Жуубай салса болбойбу? Жуубай салса сожландарга бираз өлүп калат экен да, свежий көңгө. Ошондой болот экен, ошондой болот. Жууп, сууну чачса, суу сарыгып наракка агат. Суусу сарыгып, агып, нар жака баягы сидиктер чыгып кетиш керек экен да, главныйчы. Ушулар чыгып кетиш керек, анан кийин бул жака карап чыдай беребиз. Сиз каяктан алгансыз башында сөөлжандарды? Мамазакрекеден алгам. Оштонбу? Жок. Мамазакрекеден, бул Бишкекте филиалдар бар экен, ошол жерден алгам. Бишкекте филиалы. Бишкектен. Канча килограмм алган элеңиз? Же канча яшик алган элеңиз? 10 яшик алгам. 10 яшик алгам. 10 яшик алгам. Эми ошол 10 яшикке сиз 20 миңдей акча кетирип, мындан 600-700 миң сом пайда көрөм деп максат кылгансыз. Эми Аллах таалам канчаны берсе ошончо, туурабы? Иншалла. Иншалла. Жакшы экен да, мынанын бетине эмне жаңы көң салдыңызбы? Эмне болду? Жаңы көң салдым, себеби астындагылар жеп бүтүштү да. Ошо азыр бул жерде өтө жыш көп болгон себептен 500 килодай көң салдым, ал 500 кило көңдү уже жептейин деп калды. Бул жактарга жана кече күнү эле чачтым. Дагы ушундан чачтым да ошол. Азыр жеп атышат. Жеп атат азыр. Жакшы. Демек сиз бир яшигин 2000 сомдон сатасыз. Анан гумустарынчы? Гумустары 20 сомдон. Эгерде тонна алса 20 сомдон, анда килограммда 1 килограммдыктар бар. Булар упаковка кылып койгон турбайсызбы? Упаковкалары 25тен. Мынакей таза карап эленгенби бул? Эленген. Таза биогумус. Бир суроо беришет да, биогумус менен чириген көңдүн айырмасы жок дейт да. Мисалы, мен деле ошентип ойлойт элем. Чириген көң менен жөнөкөй биогумустун айырмасы биогумусту туура эмес биширгандан болот экен да. Кандай десе, сразу жедирип эле ээлеп туруп сатканда ошол жерден чөптөр чыгып, өсүмдүктөрдү күйдүрүп коет экен. Эмнеге дегенде, ал 60 эле проценти жейт, таза жебейт экен. Анан кийин бул жакта ошол жегенден кийин ээлеп туруп бул жака 1 ай дымдап коебуз. Анан ошол личинкалардан чыккан сожландар буну калган 40%-ин жеп, анан ушул толук күйүп, таза биогумуска айланат. Таза биогумуска айланат. Ошол зыяны жок болуп калат. Таза кургак экен, бул азыр упаковка. Упаковка уже даяр да, уже бул жейилип бүт капкара болуп, сапсары көң эле. Свежий. Гумусту канчадан сатасыз? Гумусу 20 сомдон ошо оптум. 1 килограмм. 1 килограмм. 1 килограмм 25тен булар. 25тен. 25тен. Розничный болгондобу? Эгерде мондай болгондо, көбүрөөк болгондо, анда булар 20 сомдон болуп калат. Каптап алганда? Каптап алганда. 1 килограммда гүлгө болгондо, ушундай кичинекей упаковка кылып коюпсуз, ушундай ала турган болсо, анда 25тен. Кайрылуу болсо 25тен гүлдөргө. Жакшы, мына агабыз өндүргөн көрүп турасыздар. Биогумусу мынантип 1 килограммдап тартып, пакетке салып, өз кардарларына ушинтип даярдап коюптур. Эгерде сиздер 1 килограммдан бөлүп азыраак ала турган болсоңуздар, анда 25 сомдон, каптап көбүрөөк алсаңыздар 20 сомдон алсаңыздар болот экен. Агабыздын ушул дачасудагы дарегине келе бересиздер. Мынандай яшикте бересизби сиз? Ушул яшиктегилер 2000ден турат. Ушундай кылып салып бересиз? Ушундай кылып салып берем. Ичинде сожлан бар. Келип эле суроо бердат, бир яшикте канча көңгө салыш керек деп суроо бергенден элдер түшүнтүү үчүн ушундай нерсе жасап койдум. Бир яшикте ушунча көңгө саласыздар 100 килога. 10 килоны 100 килога саласыздар. Азыркы малда, мындай айтканда, сезонда, кар жаганга чейин салкында сожландар өтө тез көбөйөт. Ошон үчүн азыр бул яш салса 2 айга жетпестен ушунун баардыгы личинка чыдап сожлан толот да. 100 килограмм 2 араба көң экен да? 2 араба көң, 100 килограмм. Ар бир үй бүлөдө кылса болот да, эшин алганда өсүмдүктөргө, өзүнүн гүлдөрүнө сатып алса. Мисалы, буну жеп бүткөндөн кийин 100 килодан 60 кило биогумус чыгат. 60 килоны көбөйткөндө 20 сомдон 1000 сом болот. 1200 сом болот. 1200 сом болот да. Ошон үчүн буну алып койсо баягы пайдасы ден соолукка да пайдалуу жана мөмөнүн да бериши жакшы болот экен. Себеп биз баягында өтө окумуштуу дыйканчылыкты неме кылган эмес, бирок окугандар айтып жатат да. Окугандардын сөзүн айтып жатабыз. Себеп окубай туруп биздин элдер, кечирип коесуздар, биздин элдер окубай туруп эле бул нерсе туура эмес,
Bundan айырмасы жоқ деп ошентип айтып жатабыз. Себеп дегенде биз бул керектүү нерсени кылышыбыз керек. Кылышыбыз керек. Максат. Демек бул органикалык жер семирткич болуп эсептелинет. Биогумус анын составында мисалы гумуста азот, фосфор, калий, кальций, магний деген ушундай микроэлементтер аябай көп. Бул любой эле өсүмдүккө, даракка, эгин тигинге, ушу жашыл жандыкка керектүү асыл заттар да булар. Суюк гумусту кандай кылып атасыз? Бунда эле ошол чайкайт 5-6 жолу свежий гоң болсо жууйт, ошентип баягы мен башында көрсөтүп кеткендей жууйт дагы. Ушундай бир лоток сыяктууга жасап, жерге деле жерди оюп пакетке салып туруп эле ошол жерден 5-6 жолу аккандан кийин 6-сусун монтип алынат. Көрсөтөйүн. 6-сусун жидкий биогумус деп коет. Бунун суюктугу, бунун жыты дагы жок. Жыты жокпу? Жыты дагы жок. Сиңип көрөйүнчү. Жыты жок экен, Бунун жакшы чыкканы жыты дагы жок, 1 жылга чейин тура берет, ачыбайт экен да. Ачыбайт экен. 10 килодан 100 килога чейин кошуп, жалбырак аркылуу берсе болот. Болот. Болот, жалбырак. Булардын литрлери 50 сомдон. 1 литри 50 сомдон бересиз. 1 литр 50 сомдон, 1 литр 50 сомдон экен туугандар. Уктуңуздар? Эми 10 литр алсаңыздар болгону 500 сом болот экен да. Мына суюк гумуста, кургак гумуста бар экен. Ана кааласаңыздар ушу көңү менен сөөл жанда бар экен, агабыздан келип алып кете бересиз экен. Алып кете берет экенсиздер. Дарегиңиз да жакшы жерде экен. Дарек. Эгерде акчасы жок, ала албайт, алганга мындай немеси жетпесе, жарым акчасын берип, жарым акчасын бир айга чейин күтөбүз иншалла. Варианты да бар? Варианты дагы бар. Машалла. Аллах разы болсун, Аны кандай, мындай паспорт залогко таштап бир нерсе кылып алыш керекпи? Же паспорттун немесин эле телефондон чыдап койсо болот да. Телефондон чыдап койсо. Андан кийин баасын сүйлөшөбүз дагы. Дагы сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Объемго карап баасын келишсек болобу? Объем көп болсо бир аз түшүп беребиз. Жакшы. Жакшы эле түшүп беребиз. Демек сиз бул биогумус бизнести баштаганыңызга канча убакыт болду? Баштаганыма сөөл жан багып баштаганыңызга? Багып баштаган ушу 6 ай болду. 6 ай болду. Анан кийин 3-4 жылдан бери кызыгып жүргөм. 3-4 жылдан бери кызыгып анан быйыл ошо баштадым. Баштадым. Жакшы. Максатыңыз жакшы экен. Сиз 20 миң сом салып бул бизнеске 6 айда 600 миң сом пайда көрөм деп турасыз. Коркпой эле кыла бериш керек. Себеп азыр баштаса, мисалы азыр баштап койсо жазга көйүп калат да, жазга. Кышта кандай кылабыз дегендер болсо, кышында үстүнө, монун үстүнө көң чыталат. 1 метрге чейин көң чытап туруп, үстүнө бир чөптү бир 50-60 1 метрге чейин чөп чытап үстүнө клёнка жаап койсо тура берет. Былтыр кыш жеңил болду, былтыр көрдүңүздөр өзү эле эчтеке жабылбай эле созуланып сыртта болду да. Эгерде тоом калат деп коркунуч болсо, ошо үстүнө чөп чытасак, камыш не болсо боло берет экен. Абдан жакшы. Эмнеси менен келсин кардарлар? Яшик ала келсинби же яшик барбы? Коробка менен келсинби? Яшик бүт бары бар. Эгерде тоннага чейин ала турган болсо жеткизип беребиз. Доставкасы да бар. Доставкасы менен. Чүй жергесинде? Чүйгө, ысыккө, анан нарын таласка чейин да. Абдан жакшы. 1 тонна алса, эгерде. 1 тонна алса. Абдан жакшы. Калганы ушул жерден келип алып кете берет. Абдан жакшы. Ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз, чарчабаңыз, Кыргызстаныбыз тынч болсун, пайдаңыз көп болсун. Көрүшкөнчө аман туруңуз.